Саламатсызбы? Азыр мен бүкір өбөш үчүн упражненияларды көрсөтөм сизге. Караңыз, мындай үйдөн үч шартынан палка бир табасыз, бел түз. Кармайсыз, анан кийин төштү чоесуз. Төштү чойгондо сиз бүкүрөбөй каласыз. Эң башкы себеп бул деген бүкүрөгөн, бул деген төштүн тырышып калганында, төш тырышып калганда биз бүкүрөп калабыз мынтип. Ошон үчүн биз биякта чоюшубуз керек. Мындай палка алып, акырын чоюшуңуз керек. Ошондо сиз бүкүрөбөй каласыз. Үчтөн 20 жолдон. Экинчи упражнение үй шартында бүкүрөбөш үчүн кандай упражнение кылабыз? Мындай үйдө, ар бир үйүбүздө эшик болот, эшиктинде мындай стена болот да. Стенага кандай кылыш керек? Колубузду мындай коюшубуз керек. Үстүн төшүн чоюм десеңиз, үстү жагын кармайсыз. Анан кийин астыга чыгасыз. Анан кийин асты төштүн үстү жагын чоюсуңуз. Ошондо бир 10 жол кыласыз. Андан кийин ортосуна коебуз колубуздучу. Андан кийин 3 подходдон 10 жол кылабыз. Мынтип 10 жол кыласыз да, кичинекей движение. Төштү чоюшуңуз керек. Төш жакшылап чоюлуш керек да. Андан кийин ылдый жактан аласыз. 3төн 10 жол кылышыңыз керек. Ошондо биз төштү чоюсок, бүкүрөбөй калабыз. Ошо ар бир муну 3түү упражнение көрсөттүм сизге. 3 подходдон 10 жол кыласыңыз.